Насыбай сигарет таратты бузабы же бузбайбы дейт. Насыбай сигарет эшектин тезеги таратты бузбайт. Бузбайт десе тамеки тарса болот дегенде эшек тезегин да жей беришке туура келет анда. Китептерде бузат деп айтылынбайт. Бузбайт деп айтса келип жулуп алайын дейт. Сиз ошентип айттыңыз, тамеки чексе таратты бузбайт деп айттыңыз. Эми китепти айтпаса эмнени айталы? Мен Муштахид болсом, Абу Ханифа болсом, башка болсом, а бечара бир кичине молла болсом, китептен айтам да көрүп. О китепте жок болсо эмне кылайын? Анан бар тамеки чегип алыптыр. Анда эшектин тезегинде тамеки тарат бузбайт деп айттым мен. А семен жеп алсаң тарат бузбайт, семен жеп берген жоксуну? Бир кап семен жеп ал, ичине суу куюп ал, болду, ичиң катып калат, тура бересиң. Бирок жегенге харам, тамеки харам, урматтуу бир тууганым. Бирок таратты бузбайт. Аялы күйөөсүнө талак берсе кандай дейт? Күнүгө бере берет, эчтеке болбойт. Аялдын талагы түшпөйт. Өткөндө бирөө сурайт, сурап элестетип алып ушундай күлкүм келет. Айтат, биз общий баняга барабыз Бишкекте дейт. Бардыгы жылаңаш дейт. Анан биз жаш балдар дейт, парды жууп коебуз дейт. Жуусак аксакалдар тизилип туруп бизге пата берет деп айт. Ушинтип кол көтөрүп турганда элестетип алдым да. Аксакалдардын колу көтөрөт, калган жагы кандай десе барды жылаңаш дейт. Анан мен айттым, ала төрдө турат дейт. Мен айттым, алиги немелери дагы ачык десем ачык дейт. Мен айттым, кантип пата берет? Ал пата бербей кайра жапса кеминтип дедим. Астагфирулла. Андай болбойт, уят болот, шарманда болот. Нике кыйып жатканда көшөгө аркылуу кыйыш керекпи дейт. Эми көшөгө жакшы. Көшөгөнүн дагы жакшысы ошол кыздын атасы же агасы же таекеси же жээни никеге катышып вакил болгону жакшы. Кыз никеде катышпайт. Кыздын өзүнүн агасы, иниси, таекеси жеен айтат, мен атыма никеге катышыңыз дейт, ошол бала келет дагы эшматтыңды ташпат, макулбу дегенде макулдугун берди дейт. Анан нике кыйылат. Эми өзү бу көчөдө минип менен жүрөт. Чачты бияктан кырккан. Көкүрөк ушун жарымы көрүнүп жатат, эмчегинин жарымы. Анан нике кандай көшөгөгө бекинип алат. Ол ачык эле отурсун а жерде. Ушунча адам көрүп анан молдо көрсө эмне болуптур аны? Анан уялып, макулсуң десе, ун чыкпайт, анан жанындагы макул дейт. Мен адамдын бардыгы эң жакшы көргөн, мени пайгамбар жакшы көрөт деген этикат жүрөгүндө толук калат эле. Анан бир сахабалардын бирөө шашмаrak бирөөкө мага окшогон, жүрөгү элжиреп кетип, Аллахтын элчиси, эң көп кимди жакшы көрөсүз десе, пайгамбарыбыз Айшаны дептир. Уялып кетиптир. Жок, эркектерден, аялыңыз сүйө берсе, атасын дептир. Атасы ким? Абу Бакыр Сыддык. Андан кийин ким деп сурагандан уялыптыр. Болбосо айтып отурса, акыркысы болуп каламбы деп чочуп, айтпай эле коеюн, биягы секрет ачылбай эле койсун деп токтоп калды. Айтайын деген маселе, ким менен сүйлөшкөндө ошол адамдарга